Сиз оңуз боюнча жогорку окуу жайларда кандай реформа жүргүзүш керек? Менимче укрупдетиш керек, санын азайтып сапатын жакшыртыш керек. Анан ошондо өзүбүздө дагы студенттер, конкуренттер көбөйөт. То есть окуу жай азыраак болот, тапшыруучулар көп болот, конкурент көп болот. Сапаты жаңынан дагы тазарат. Частныйларды кыскартыш керек. Действительно кос болсо, билим алган балдар сапаттуураак билим алса, анан кийин барып ушу өлкө болуп беле дейм да. Сиздин оюң боюнча кандай реформа болуш керек негизи? Не знаю. Реформа деген кандай? Мисалы, айлык акысын жогору кылып туруп, эмени талаптарды жакшы койсо, качество жоголот эле. Ошону мен билбейт экенмин, жаңыдан эле келип аттым эле да бул жерге. Количество вузов сократить это безусловно, потому что не все, я думаю, пройдут аттестацию. Ведь не секрет, что бывшие, так скажем, средние учебные заведения вдруг в одночасье стали высшими учебными заведениями, академиями. Сделать обучение в вузах бесплатным, так как это было когда-то. Потому что коммерциализация, как показал небольшой опыт, ни к чему хорошему не привела. Китептерди көбөйтүш керек. Библиотекада жаңы китептерди анткени 63-чү жанагы 64-жылкыдан эскирип кеткен китептер менен колдонуп атат. Азыркы учурда жаңы китептерди, жаңы авторлорду, жаңы идеяларды кириш керек.